Kıyafet bilen bayram gelmişti, öz ordu şakalı geldi. Barın kılıp toğuşlar mezgilinde canlıcının bolonunдағы canlı kılının başlanışı Egil Esenbay'a bayram gelimiz napası Burbulçeke atası Esenbay'a gelingizler bununla. Görmüşler mi? Eki жақшы тоғышына қоналашып, екі жаман тоғышына қонашып танытқан мына біздің қиялбет еліміз алысқа бармастан жаңағы алысқының бұдайынан жақынды саман дегендей өзі Жақсынақай білесіздер бүтіндей дүниесін танып алған ноқаттың құлыны ушул ноқаттан алыс кетпестен жандағы қошына айдан Жақсынақай үй білесінде қолықты таңдапты андемесе ушул тойды ашып беру үшін бүгінгі барыңыздарға дастархан жайған сіздерге мынадай Орозоның құтты күнінде, Құдайдың құтты күнінде барыңыздарға той беріп отқан Эсенбай ағадан сөз кезегін баштамақшымыз. Қадемесе Эсенбай аға, өзіңіз Жақсынақай оғлыңызға, келініңізге келген қонақтарға olan бір қалы тіліңізді айтып, біздің тойымызды ашып берсеңіз. Құрметті қонақтар, туғандар, замандаштар. Төрт кіші үшін емес, жалпылы сіздер үшін дағы бардығыз үшін шыншалық қуанышты күн десем жаңылмайым. Анткені біз шыл бүгін өзіміздің оғлымыз менен қызымызды тұрмыштың ең татал жолына салып отырамыз. Ошол биринчи күн, биринчи кадам біздің оғлымыз Қиялбек менен келініміз, еммен қызымыз деп есептейміз. Майрамдың шул ұзақ өмір жашоосундағы биринчи ең алғачкы бактылуу күн болсын. Ушул бактылуу күн бүгүн кандай башталса, өмүр бою ушундай өтсүн деп мен ушунчалык тилек кылам. Ошондой эле баарыңыздарга ушул биздин бүгүнкү тойго келген баарыңыздарга ушул Орозондун улуу күнүндө жакшылык каалап, ушул бүгүнкү биздин тойго күбө болуп, жакшылап олтуруп, өзүңүздөрдүн чын пейилиңиздерден чыккан оюңуздарды айтып берет деп мен ишенем. Анда эмесе бүгүнкү сөздү мен өзүм менен сүйлөй бербей, өзүмдүн кудам адашым Эсенбайга берейин. Менин сөзүмдүн калганын ушул эсеке буласын. Урматтуу меймандар, мына күйөөлөрүбүз Кыялбек менен кызыбыз Майрамдын үйлөнүү үлпөт тойуна куш келипсиздер. Ошондой эле ошо кааларым Кыялбек, кызым Майрам өмүрлөрү узун болсун, дайыма асман ачык болуп, жадырап, жайнап, ойноп күлүп жүрө берсин. Эч бир кайгы капаны билбесин. Ушу ата-энесине күйүмдүү жаштардан болсун, тууган уруктарын сыйлаган жаштардан болсун.
Ошондой эле баарыңыздарга каалайм, алдыңыздарда келе жаткан жаңы жылыңыздар кут болсун. Куш келипсиздер. Рахмат канайга кол чапкан туугандар. Бул жогоруда жашынакай каалоо делек айткан Кыялбектин, Майрамдын аталары Дачаканда Эсенбай ага жана ошондой эле Эсенбай ага болду. Көрүңүздөрбү? Бул кудалар менимче бул жашынакай жылуу куда болуп эсептелет, себеби экөөнүн атындагы бири бирине уйкаш. Ал эми азыркы сөздүн кезегинде ушундай жашынакай 2 жашты 9 ай толгонуп, канча ирет ысыгына, суугуна, өйдө төмөнүнө чыдаган мынакей бүгүнкү күнү жашынакай ал кыздарга бир үй бүлө кылып, биринин башын бирине коштуруп отурган бул биздин эң аргактуу, эң кымбаттуу эчтекеге салышпыз энелер, апалар. Бүгүнкү 2 жаштын үйлөнүп үлпөтүнө куш келипсиздер. Ошондой эле 2 жашка узун өмүр, чын ден соолук, чексиз бакыт, дайыма ынтымактуу болуп, үлгүлүү үй бүлөлөрдөн болушун каалайбыз. Ошондой эле тууган уртунда атынан кичинекей бедеңиз бар, ошону тапшырып коюшка уруксат этесиздер. Кымбаттуу сиңдим Майрамкан, жана күйөө улан Кыялбек. Силердин бүгүнкү акыркы жана биринчи болуп жаткан үйлөнүү тоюңар кут болсун. Силерге чың ден соолук, узун өмүр, окууңарга чоң ийгилик, дайыма тынч болуп, ата-энеңерге буюмдуу жаштардан болушуңарды мен чын жүрөктөн тилектешмин. Ушул азмат ушу подаркабыз бар эле, ошо эжелердин атынан ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Азыркы эжебиз барысын бүгүнкү тойдун бийини чакырабыз деди. Аны себеби үчүн азыркы эже сафыбыздан бүтүндөй туугандарга, конокторго төмөнкү бийини
куттуу болсун, бактылуу болгулар. Бактылуу болуп, бала чакалуу болуп өнүп өскүлө. Ушул кудагыйлардай урматтуу, сыйлуу жаштардан болушуңарды каалап, ушул кичинекей атынан ушу эжеме чоң келечекте жаштардын эң жакшы жаштардан болушуна тилектешмин. Жана эжем экөө ар дайым турмуштун татаал жөнүндө баардык эмелерди кыскасы баардык жакшы нерселерди каалайм. Өмүрүндө ар дайым Андан жана кеткендей Кайдежеге баягы көпөт жаштарга калдыктын бир бишиндик өтөсү бийдесте жолдун жаштарга калып келип айтуу кетүүдүндө барыс алдан Кайдежени кайрадан чакырабыз. Мына берилин Мына жаштарга ал жолдуктун башланыш көзүнө жол салды.
Sözlerim sana ne için? Hormatlı bizden dostumuz Mayram, iyi kıyam. Sizlerge men çılden soluk uzun ömür kalayım. Ошондой эле силерге алдыңардан боло турган ийгилик, ишиңерге ийгилик каалайм. Сиздерден кийин уулдарыңар ушул жерде, ушул Ош шаарында, Ош ыйык жеринде той өткөрүшүн каалайм. Ошондой эле айштемдерге, айштамдарга чын жүрөктөн куттуктайм. Алар ушундай чоң кыздарды, уулдарды тарбиялап өстүргөнүнө. Ошону менен бирге кичинекей подаркабызды берип коюшуну каалайбыз. Кадимсе сиздерде бул материалга катнашыбыз ошондой эле майрамдын достугу.
Эки куда туган уруктарын, тааныш билиштерин, агайларын чакырып, ушундай актойго күбө болуп кетип, чакырганын келип отурган экенбиз. Ушул бүгүн биз күбө болуп отурган ушул 2 жаштын тою бүгүнкү күндөн баштап булардын турмуш жолундагы эң бактылуу, жазса жазып бүтпөй турган, айтса айтып бүтпөй турган бир ширин турмуштун башталышы болсун деп каалоо айтып коюшубуз керек. Өкөңөр кол кармашып турмуш жолун баштагандан кийин ушул силерди тарбиялап өстүргөн ата-энеңердин, тууган урууңардын силер үчүн кандай максат тилек кылган болсо, ошол максат тилектерин орундатып, аларды кубандырып, жыл өткөндөн кийин неберелүү кылып, дагы бир жыл өткөндөн кийин 2 неберелүү кылып дегендей, алдыңарды бала басып, артыңарды мал басып, өнүп өскүлө, көбөйгүлө, турмуш жолу силердин ата-энеңер кандай турмуш жолун басып өтүп, ушу силерди тапканда Кудай Тааладан тилеп, сүйүнүп, жакшы тилек кылган болсо, ошо тилектердин орундалган күндөрүн көрүп, дагы булар жашарып, кубанып жүрө беришсин. Ошо жакшы каалоолорго коштумун. Кыялбек менен Айрамдын өмүрлөрү узун болсун, келечектери кең болсун, ата-энесине, эл журтуна күйүмдүү, жакшы жаштар болуп өссүн, тойлор тойгола берсин. Ушулар жакшы үй-бүлөдөн болушун, жакшы адам болсун, ынтымак. Өтүлгенибиз жакшылык, жаңы жылдарда жаңы бактар болсун. Рахмат. Силер биздин сүйлөгөнүбүз силер сүйлөгөнүңөр, болуп турат. Рахмат. Айрым чегелерimiz Kuray'dan sözleri bulan çeyizine bundan giysi daha boşlamamız diye kayıtına bir yaşına belediye taşırı. Rahmat.
жеңем менен акаме дагы бирдей ушу сыйлап жүргүлө. Асманыңар ачык болсун, оозуңардан күлкүңөр кетпесин, дайыма ушу колтукташып жүргүлө, астыңарды бала бассын, аркаңарды мал бассын, алмадай мөмөлөгүлө, тооктой чөжөлөгүлө. Менин каалоорум ушу, кайным сизге. Bizde jalapetdi şu köpkedin jagı sizlerге. Oşerke mal bolsun, аны малды караган, малды кайтарган балдар да болsun. Аны бизден ушу эсебеган эчтеге кийгени. Лира кардашыбыз өз бизде унатып бериши. Канекеңиз Лира, сен үчүн Лира бизге жакшынакай окуруктуу жагыттуу болгон бир жакшынакай асар шағылған дегенді Лира қапы көрдекші. Адресы бір кезеге Лира сізге. Урматтуу замандаштар, мен биринчи кезекте үнүм ичине кардылданып атат кечирип коюңуздар. Биринчи кезекте ушул бизди башыбызды кошуп, ушул чоң дасторкондун үстүндө ойноп күлдүртүп отурган, ошого себепкер болгон Майрам менен Кыялбектин бактылуу жана таалайлуу болушун каалап кетким келет. Мен ойлойм, эң биринчи кезекте Кыялбек Майрам бактылуу болуш үчүн ынтымак болушуңар керек, эң биринчи кезекте. Ал эми ынтымакчылыкты ал өзү бирөө алып келип бербейт, аны силер өзүңөр жасап алышыңар керек. Ал мындай караганда оңой эле.
Егерде силер бири-бириңердин шарттыңарга карасаңар, бири-бириңерди түшүнүшө билсеңер, егерде кимдир бириңер чарчап, кабагыңар салынып, кичине капаланып турсаңар, экинчиңер колдой билсеңер, егерде бириңердин ачууңар келсе, экинчиңер аны басып, жол берип, анын ачуусу тараганда айтар сөзүңөрдү айтып, уяткарып алсаңар, анан эң негизгиси ата энеңерди, кайната, кайненелериңерди жакшы сыйлай билсеңер, тегереңерди, адамдарды, улууларды, тууган урутту, дос жарды кадырына, баркына жете билсеңер эле, силер бактылуу, таалайлуу болосуңар. Бул өзү оңой эле нерсе. Ага кичине ой жүгүртүп, акыл калчаш керек. Дайыма ачууң келип турганда, кой, анын ачуусу келип турат, мен ушуга жол берейин деп, бул оңой эле нерсе. Анан ата энеңерди сыйлагыла, бирок эң биринчи кезекте экөөңөргө тең айтарым, экөөңүн тең кайната кайненеңер бар, биринчи кезекте кайната кайненеңер сыйлагыла. Анткени өз ата, өз эне эч качан силерди кыя албайт, эч жакка бара албайт, таарынса дагы бир күндөн кийин алар жазылып кетет. Ал эми кайната кайненеңерди сыйлаштагы эле оңой. Ал үчүн Майрам сен дайыма эсекеме барып, жүгүнүп, кайненеңди дайыма барганда майрамда унутпай, туулган күнүдө унутпай, жолуңду, гүлүңдү көтөрө бар. Ал эми сен апам тигине мындай деп, ыңгай эле кишине жамандык андан эки нерсе болот. Өз ата өзүнө эч качан келет. Анан эми Кудайларды жакшы тааныбайт экен, билбейт экен. Баягы кыргызда бир жакшы сөз бар. Эки жакшы жайлоого чыкса, кудалашып түшөт, эки жаман жайлоого чыкса, куалашып түшөт дейт. Мен ойлойм, эсекем жакшы киши, менимче ошко жол берген жок. Ошо куалашып кеткен, кудалашып кеткенден кийин жакшы кудал таптыгы деп ойлойм. Ошондуктан билбегенден кийин кудалар жөнүндө көп айтпайм. Бирок мен эсекем жөнүндө бул жерде Майрамга дагы айта кетейин. Эми эсекем келинчегинде чынын айтайын жакшы билбейм. Мындай билем, эсекемдин жанында балпайып жүрөт. Эсекем эч качан жакшы жар, жаман жар таппайт, жакшы жар табат. Эми эсекем жөнүндө эки сөз. Эсекемди бүт Кыргызстан билген чоң, өзүнчө бир эч кимге окшобогон журналист. Эсекем бийлик күтөм десе бийлик күтмөк, байлык күтөм десе байлык күтмөк. Бирок мунун кыял жоругу, мунун адамдык, инсандык сапаты ага анча чаппайт. Ага караганда эсекемдин ички дүйнөсү, адамдык сапаты өзгөчө. Эсекем кумурскага да зыяны тийбейт. Эсекем иттей жаман көргөн адамына дагы жамандык жасабайт. Таш менен урганды, аш менен урган, ушундай ички дүйнөсү кенен, көл киши да. Эгер эсекем жолдо бара жатып бир жаш бала жолугуп калып эсеке ишине бараткан жерден, жолсо бир башка зарыл маселе менен бараткан болсо эсекеме жолугуп калып, байке, биякта бир иш болуп атты эле жүрүңүз десе, эсекем ошол жака кете берет да. Мен ушундай көл жигит катары эсептеймин да эсекемди. Ошондуктан Майрам, сен кайненеңди билбей, аябай жакшы кайнатага жолуктуң. Асыңар, алдыңарды балабасын кечирип койгула, шаарда жасап каласыңар эми. Мал десе, майылга келишиңер керек. Артыңарды доллар бассын. Анан эми эсекеми мен өзүм шаарга жаңы келип, шаардын магазиндерин жакшы билбейт экем. Анан өзүң билесиң, баягы илгери Абдыламит болуп, чогуу Абдыламит депутатка өткөрөбүз дегенде, bir жылкы Абдыламитке союп берем дегенде элиңе. Анан быйыл кандидатураңды койсок, ошону соем десе, быйыл кандидатурасын койбоптур. Анан ошол жылкынын акчасын сага эле берейин деп атам. Эгер ыраазы болсо. Визитте билесизби, буга мен күбөмүн, себеби булагар мен чогуу жүргөнмүн. Кыскасы сен менин өзүмсүң деген бул өздөрү пароль, аны туура түшүнөсүң эсеме экен, эке. Чын ошондо жылкынын мына буту аяк туягын байлап
Бол bağında koymasdan baylap gelip kanırka salıp Esenbay ağamızga bir deki жылқыны тапшырды. Тапшырып koydu kalpağı. Kalpak bilen жолukta жеңemiz Алимат hazırda şu belirli yaşlarda olacağı politikada çıldırında bu ağamız ayağı Esenbay gözünün dersi bağlantı geldi çıldırında bunday kişilerdir bizim eğitimimiz yaxşı bilir. Bu hurmatlı mehmanlar, qadırlı konuklar, Kağılı biten Kıyalbek, gelinim Mayram. Bugün sizlerden şunçalık tarihta esте kalardık ve bir ömür gördü esте kalardık. Жақшылыққа bir gündördün ушундай saatlarında, minutlarında vaktinde oturasыңар. Ушул күндөр силерден эсиңерден эч качан чыкпай турган күндөр болуп калат. Эми бул жерде биздин менин досум Эсенбай, менин аяшым Алтын. Анан кийин бул жерде Борулан турат бирге иштегенбиз бүт баардыгыбыз. Мен кыска туштан бүт баардыгына таанит экенмин. Силерге акыл насаатты жакшы айтып өттү окшойт берди экен. Эми ошончо акыл насаат айтат. Анан мен ошончо акыл насаат айта албайм. Анан бир нерсеси калп эле дебейли, чындап эле кайныта деп жүрүлү. Калп эленин кереги жок. Анан экинчиден айткым келет ушул эсекем экөөбүз 10 классты бүткөндөн баштап бирге жүргөнбүз. Анан бирге окудук, бирге жүрдүк. Эми анан эсекемдин бир немеси бар да, ушу бир касиети бар. Ошко келсе бир нерсени баштап келет да. Сөзсүз бир нерсенин үстүнөн чыгат. Баягында келгенде алып турганы Эркебаев баарын бир окуганыбызга ошону алып келген эле. Анан кийин дагы бир келди эле Эркебаевди депутат кылып өткөрдү. Анан дагы бир келди эле кайнысы мамыр айында редактор кылып койду. Эми келгенде уулун үйлөп койду. Бул сен жөн келесиңби же? Эми туугандар ушу дайыма эсекем ошондой орошон болуп, берекелүү болуп, ошондой жакшынакай иштерди баштап кете берсин. Ушул алтын аяшыбыз дайыма алтын болуп, дайыма калкардай жанып, ушинтип эсекемдин жанында маңдайында жаркырап паркырап жүрө берсин. Бир ошо эсекемдин эмес, мына эми келини Майрам келинибиз Майрамдын алдында жаркырасын. Калпиле кайнына болбостон чындап кайнына болуп, ушунчалык ниети түзүп, эми чын айтканда балпайып турбайбы келин. Ушунун өзү эле ошо чын айтканда мындай эч кандай неме жок. Баягы заар муму жок, башкасы жок, бир жакшы кайнеле болдум деп ойлоймун. Бир далдаңдаган жакшы кайнеле болдум деп ойлоймун. Демек ушу экөө ана апаң да жакшынакай ушу бүгүнкү биздин кыргыздын жұртунун эң бир жакшынакай аялы ушу айзаттарынан демек ушу жакшынакай үй бүлөлөрдөн жакшынакай бир дагы бир үй бүлө куралып атат. Ошол үй бүлө кут болсун. Кудачылар да кут болсун. Ушу экөөлөрдүн. Анан кийин ушу дайыма ушул экөөлөр эки жаш ушу бактылуу таалайлуу, ырыс кешиктүү болгонар. Ушу баягы айтышат го кыргыздарда. Жанагы экөөбүздүн ой тилегиңер ысык көлдөй терең болсун, максатыңар ала тоодой бийик болсун. Ал эми ушул экөөбүздүн өмүрүнө ушу кыргыздын тоосундагы жашлардай жакташуу турсун. Бактыңар орта жак тактасына башылай башкысы үчүн алдыдан эми чөчөктөрдү көтөрүп коюңуздар дагы. Анан деген немеси конверттериси бир аз жетпей кеткен жылкыга ошону жеткирип коюш мен дагы андан сен гүл тапшырып койчу. Экөө гүл деп алып жүрсүң. Рахмат. Шүйнеки чыгып жанагы сайтыбыз бердеги конверт. Ушул сөзгө кубанып коштоп. Бул биздин Эсенбай агабыздын